Мен Тажибаева Пазилет, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Баткен обласы боюнча экс өкүлү элдерге кайрылууга туура келип жатат. Биз Алмакан Бекова менен 2016 жылы Арузат аял деген коомдук бирикмени ачкан элек. 3 жылдын ичинде 19 жылга чейин биз түштүк региондон кыдырып, айыл өкмөттөрүнө чейин барып, ушул аялдарды кантип аруулайт экенбиз, кантип жакшы жолго баштайт экенбиз деген максат менен элдерди кыдырдык эле, жоолугушуу жүргүздүк эле. Бизди абдан көпчүлүктөрү кубаттады. Бишкек шаарында да кайсы бир жерлердин бардыгына биз кыдырдык, элге тааныштык, эл аялдардын башын бириктирели, ушу жакшы жакка үндөйлү деген максат менен чоң программада чыктык эле. 19 жылы Алмакан Бекова Москвага барып, мен Шашурин деген менен тааныштым. Шашурин, оказывается, ушул Кыргызстанга деп бөлүнгөн 4 триллион акчаны берем, кандай кылып өздөштүрөсүңөр деп айтты. Бирок акчалай түрдө эмес, материальный түрдө берем деп айтты деп мага звонок кылгандан анан кеңешип туруп, анда аялдарды иштүү кылалы, машинкаларды, тигүүчү машинкаларды заказ кылсаң болот. Ал эми Баткен обласыга жип ирүүчү, жүн ирүүчү машинени заказ кылсаң болот деген кеңешме кылдык эле. Ошого жараша анан айтты, мен 7 миллион машинеге заказ кылдым деди. Машинкаларды элдерге таратып бир чоң жумуштарды аткарабыз деп көп пландарын айтты. Биз ушул Москваны кыдырып, аялдар менен жолугушуп, Шашуринди көргөзүп, документ кагаздарын баарын бизге көрсөттү. Мен ага ишендим дагы, ушул боюнча бизге ушундай приказ берди Алмакан. Баткен обласы боюнча сиз кыдырыңыз, элдерге айтыңыз, машинка ала тургандар болсо, аялдарды уюштуруңузда группаларды түзүп, ар бир машина ала турган аял 300 сомдон акча чогултсун дегенни биз 600 000 акчаны Алмаканга чогултуп бердик Баткен обласы боюнча. Ушул иштер кетип жаткан мезгилде, ушул жүргүзгөнүбүздөн бери мына 1 жыл убакыт өттү. Элдер сурап жатат, машинке кана, эмне үчүн акчаны алдыңар эле, жалганбы, чынбы деген суроолор менен көптөгөн аялдар кайрылып жатат. Экинчиден, биз чоң чогулуш кылып драм театрда мени түштүк регион боюнча жетекчисиз деп элдерге тааныштырып, аялдарга тааныштырып, мен ушул сөздөрдү айтканым ырас. Ушундай болот экен, келгиле, машинкени алалы, бир жакшынакай жумуштарды жасайлы деп аракет кылдык. Бирок бүгүнкү күнү Жалал Абад, Ош областы боюнча түштүк регион боюнча аялдар аябай акчаларын чогултуп, машинке келатат экен деп ишенишип беришти акчаларын. Ал эми мындай караганда бүгүнкү күнү мен эмне себептен кайрылып отурам? Кайрылганымдын себеби Ош шаары боюнча Нурила деген жетекчи чыкты. Ал эми Ош обласы боюнча Тарида деген жетекчи чыкты. Булардын кылып аткан иштерин көрүп, булардын ким экендигини көрүп, мен абдан иренжип отурамын. Анткени булар жеткен мошенниктер экен. Мына Тарида дегени көптөгөн аялдардан буга чейин акча алып, мен мэрияда иштеймин, силерге үй беремин, күлүүчү мынекей, киргиле үйгө деп миллиондогон акчаларды, миңдеген акчаларды чогултуп алыптыр. Жогорку соттон өкүм чыгып, Нурила Тойс Тарида төлөп кой деп өкүм чыгып, ошону да төлөбөй качып жүрөт экен. Көрсө мошенниктер башкарып калыптыр. Андан мен абдан ренжидим. Муну мен Алмаканга айттым, мошенниктерди жолотпо, алар башка иш кылып коюшат, алдап коюшат десем, мага кулак салган жок. Мен именно ошондой неграмотный, тупой аялдар менен иштегим келет. Ошолорду көтөргүм келет деп мени менен такыр келише алган жокпуз. Кыскасы, биз ушул маселе боюнча келише алган жокпуз. Мына мен айткандай болуп эле, булар машинени алды, Алмаканга мингизди, таптакыр машинкадан дарак жок. Ушул күнгө чейин мына келатат. Биз Япония менен келишим түзүп койдук, Кытай менен келишим түзүп койдук. Жакында машинкалар келет дейт. Мен айттым, анда ошол келишимдин копиясын бергилечи, элге көрсөтөлү. Элдер сурап атат десек, бул да жок.
Ал эми машинке токтоп калып эле бүгүнкү күнү эмне кылып атат булар? Партия түзөбүз деп олугушту. Духовный центр түзөбүз деди. Партияга кирүүчүлөр башкадан 300 сомдон чогулткула деди. Духовный борборго кошулуучулар 1000 сомдон чогулткула деп ар бир аялдан 1300дөн кайра чогулта баштады. 1000 аялды духовный центр боюнча чоң семинар чогулуш өтөмүн деп ысык көлгө чогултуп алып 1000 аялды 5000 акчаң кетет да барсаң, өзүңөр жеп ичип, өзүңөр жаткан жериңерди өзүңөр төлөйсүңөр деп алып, силерге мен Бишкекке ысык көлгө барганда 5000ди 10.000 кылып кайтарамын деп алдоо жолу менен аялдардын баардыгын ошо жерге топтоду. Ар бириң кыргыздын эмесини кийгиле деди, формасыны кийгиле деп агадалардын акчасы кетти. Ошону кийди, баардыгыңар кийгиле. Ушундай чогулуштарды жасайбыз, дегендей мындай кылабыз деп. Бүгүнкү күнү партия ачабыз. Биз Кыргызстанда биринчилерден болуп чыгабыз. Кыргызстанды аялдар башкарыш керек. Эркектер жарабай калды деген сөз менен уран көтөрүп чыгышты. Ар кайсы жерде чогулуштарды өткөрдү. Мен Алмаканга мындай кайрылдым. Биздин биринчи программабызда эч качан саясатка аралашпайбыз дегенбиз. Кайдагы нерселерди баштадың дедим. Бул болбойт. Дегенде элге машинкени таркатпайлыбы? Андан башка иштерди жасабайсың десем, жок. Эгерде сиз мындай кылган болсоңуз, иштебей эле коюңуз биз менен дегенге өттү. Ана мени кантип жумуштан кетиришини билбей, Нурила Парида дегендер Баткен обласыны кыдырып, мени ар түрдүү жаманаттуу нерселерди айтып, кирбеген жерлери калбай, элдерге жолугушундай бир жаман сөздөрдү, курук дооматтарды таратты. Бирок бүгүнкү күнү партиянын съездин өтөбүз деп атат. Съезди 46 миң менин аялдарым бар деп башка партиялардын жетекчилерине ушул аялдарды саткан отурушат. Булар. Мен буга дагы каршы чыктым. Жок, андайларды кылбагыла деп. Болбойт, жалган айтпагыла. Бүгүн мага тоскоолдук кылып атасыз. Биз партиянын съездин өтүшүбүз керек эле деп кайрадан кайрылып отурушат. Мен эч кимге тоскоолдук кылган жокмун. Ушул мошенниктер менен мамиле кылбагын. Мына аялдар азыр менин колумда бүт документтер турат. Парида жеп кеткен, алдап кеткен аялдар ыйлап отурушат. Качан биздин акчабыз берет деп. Көрсө, эмне себептен мошенниктерди Алмакан топтоп алганын бүгүн абдан жийиркенип отурамын. Анткени ошолордун карызыны сырттан келген акчалар биздин ушу духовный борборубузга, Арузатка түшүп аткан акчалар менен мен силерди куткарам, ошол акчаңарды берем деп убада берип коюптур. Анда элге эмнени бересиң? Алмакан, эмнени бересиң? Сен когда мошенниктердин гана карыздарын төлөп отурган болсоң, булардын карызы аз эмес, өтө көп. Мен ошондо гана түшүнүп калдым, эмне себептен мени кетиргиси келип жатканын. Мен айттым, ар бир түшкөн тыйынды эл билиш керек. Канча сом кайда жумшалды, кайда жумшайбыз, ушунун барын кеңешип жасаш керек десем, ревизионный комиссия сайлап, өзүнүн гана тууган уруктарын жазып биздин Баткен областынан эч кимди катыштырган жок. Ошон үчүн мага баардыгы кайрылышат. Эже, сизди көрүп, сизге ишенип кирдик эле Арузатка. Эмне себептен сиз четтеп кеттиңиз? Эмне себептен сиз көлгө барган жоксуз? Башка чогулуштарга таптакыр катышкан жоксуз? Айтыңызчы, чынын ачыңызчы деп кайрылып отурушат. Мен ушул мошенниктер менен бирге иштегим келбейт. Авторитетимди жоготкум келбейт. Кайткыла аркага десем болбойт. Мени ойлоп, мага ишенип кирген, Арузатка кошулган аялдар болсо, силерге айтарым ушул. Эгерде мага ишенип кирген болсоңор, бул коомдук бирикмеден ысыгында кайтсаңар болот. Бул болбогон нерсени баштап жатышат. Булар мошенниктердин коому деп мен эсептеймин. Мага дагы ар түрдүү суроолор менен кайрылып жатасыңар. Канчаларыңар менин телефонумду таппай жатасыңар. Менин телефонум 0774 56 08 94. Каалаган сурооңар боюнча кайрылышыңар мүмкүн. Мен буларга бүгүнкү күнү эскертип жатамын. Эгерде биздин Баткен область боюнча чогулган акчабыз 800 миңди 10 күндүн ичинде ордуна кайтар. Мен элдерге кайтарып берем ошол акчаларны. Канча алган болсом өз колум менен кайтарып беремин. Эгерде бербесеңер 10 күн срок беремин, сотко берүүгө мажбур болом деп отурам.
Мен эгерде булар бербеген болсо, мени акарат кылгандык үчүн, менин моралдык укугумду дебелегендигим үчүн, авторитетимди кетиргендиги үчүн моральный материальный ущерб кылып да беремин. Андан тышкары ушу элден чогулган акчаны өз ордуна кайтарып койгула деп сотко кайрылууга мен мажбур болуп отурамын. Ошон үчүн мен бүгүн атайын элдердин суранычы боюнча мен ушул информацияны элге берип коюуга мажбур болуп отурам. Көңүл бөлгөнүңүздөргө чоң рахмат.